Салам партнерлар, саламатсыздарбы? Сиздер үчүн бүгүн 4 этапка эмнекер боюнча маалымат бере кетейин дедим. Колдонуу шарты боюнча эң биринчи deep cleanser бул масляный основе. Бул өзү кремообразный болот, ак түстө, бирок бул бетке тийгенден, кожага тийгенден кийин майлуу болуп кетет да. Колуңуздарга кичине сып аласыздар да, крем сыяктуу болуп, таза, кургак беттериңиздерге сүйкөсүз. Колуңузда кургак болуш керек, таза болуш керек. Кургак болуш керек. Ошо кургак биринчи колуңузга сүйүп алып туруп, анан бетиңизге мындай массажировать этесиз. Массаж кыласыз, 1-2 мүнөттөй массаж кылып туруп, либо влажный салфетка менен сүрүп салсаңыз болот, либо ватный диск менен сүрүп салсаңыз болот, же болбосо жууп деле салсаңыз болот. Андан кийин, жуугандан кийин бетиңизди кичине увлажненный болуш керек, суулашыңыз керек, намочить этип кичине сууга. Андан кийин foam cleanser бул пенка. Пенканы достаточно количество аласыздар. Эми бул аябай экономичный болот. Биздики Atomy компаниясынын пенкасы өтө экономичный. Кичине эле мындай эле горошинка алсаңыз, ошону колуңузду кичине суулап туруп, анан мондай кылып кылсаңыз пенка болот. Коюу пенка болот. Коюу пенка болгондон кийин бетиңизге сыйпап, анан массаж кыласыз да. 1-2 мүнөт массаж кыласыз дагы алып жууп коесуз. Суу менен жууйсуз дагы. Бетиңизди таза кылып кургаткандан кийин, таптаза кылып кургак болгондон кийин, андан кийинки этапы бул пилинг гель. Пилинг гель бул гелеобразный болот. Бул пилинг гельди деген достаточно количество аласыздар. Аябай дагы мындай толстый слой эмес, мындай тонкий да слой эмес, средний болуш керек. Бетиңизге өзүңүздө чувство болот. Ошондой сүйкөйсүз дагы, буну 2-3 мүнөт коюп коесуз. Кичине бетиңиз кургайын элек, аябай кургабаш керек, бирок мен кургайын деп баратканда мынтип массажный движениялар менен массаж кылышыңыз керек бетиңизди мынтип. Анан скатка чыгат да, скатываться этет, беттеги кирлер чыгат, баягы ороговевший кожа, өлгөн клеткалардын баары ошого жабышып, мынтип скатываться этип чыгат. Андан кийин бетибизди жууп туруп, таптаза кылып дагы кургатып алабыз дагы. Андан кийин масканы колдонобуз. Peel off mask деп аталат бизде, пленка маска. Буну масканы деген кремообразный, бирок мындай тягучий болот да, мындайкандай десем, коюураак. Анан бат-баттан алып туруп, колуңузга аласызбы же щеточкаңыз барбы, атай, ошону алып туруп бетиңизге маска кыласыз. Кадимки эле полный бетиңизге маска кыласыз. Анан аны деген аябай да толстый кылбасаңыз жакшы, баттыраак жакшы кургабай калышы да мүмкүн да. И аябай да жукка деле кылбай, мындай средний кылып, өзүңүзгө почувствуйте да ошону. Андан кийин бир 20 мүнөт, 30 мүнөт коюп коесуңар, полный кургаганча. Кургагандан кийин ылдый жактан мындай кылып алып аласыздар дагы, анан ылдыйдан өйдө сыйрыйсыз. Сырганда болгон ичиндеги кирлериңиздин баарын, чоң точкалардын баарын, еще лифтинг да эффект берет бул маска. Ошолорду алып туруп мындай сырганда болгон кирлердин баары немеңизден, кожаңыздан чыгат. Анан бир айта кетчү нерсе, могул foam cleanser менен deep cleanser масла менен пенканы күнүнө колдоносуңар. Бул пенканы эртең менен кечинде колдонсоңуздар, буну кечинде колдоносуңар. Макияж болгондо же болбосо жанагындай чаңдайт бетибиз дегенде кечинде бетибизди жууп тазалап жатаарда сөзсүз кургак бетибизге алып туруп foam cleanserди коебуз. Бул макияжыңыз болобу же болбосо грим болобу, ошонун баарын соонун тазалап берет да. Аябай жакшы очищать этпейт. Бул деген жанагы гидрофильный масланын эле улучшенный версиясы да. Андан тышкары буну күнүнө коесуздар, эртең менен кечинде жуйсуздар. Бул пилинг менен масканы чередовать этсеңиз да болот. Бир жума пилингди койсоңуз болот, бир жумада бир жолу же 2 жолу койсоңуз болот. По необходимости кожаңызга жараша. Эгер майлуу болсо, кожаңыз 2 жолу койсоңуз болот. Эгер кургак болсо, бир эле жолу койсоңуз болот. Негизи 4-төн тең эле бир колдоно берсе болот. Бир жумада бир сөзсүз колдонуңуздар 4-төнү тең. А так бул экөөнү чередовать этсеңиз болот. Бир жума буну койсоңуз болот, эмки жума буну койсоңуз болот. Бул неменин масканын дагы аябай жакшы немелери бар. Бетти увлажняет, подтягивает бетиңизди. И
ичтеги жаман пораларын баарын, полный пораларын баарын өзүнө тартып туруп сыйрып чыгарып салат да. Ошонусу жакшы. Буларды бир жолу колдонгондон кийин деле сразу результат көрөсүздөр. Бетиңиз агарып, гладкий болуп, сонун болуп калат да. Андан кийин 1-2 жумадан кийин өзүңүздүн бетиңизди байкасаңыздар, аябай уже билинет да экөөнүн айырмасы. Салыштырып көрүңүздөр, до после деле кылып тартып алсаңыздар болот. Андан тышкары